Блин, человек упал. Бүгүн 2-апрелде Панфил паркында аттракциондо оператор болуп иштеген 2001-жылы туулган жаран кармалды. Ага керектөөчүлөргө коркунуч жаратуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери уланууда. Окуя Бишкек шаарындагы Панфил паркында 31-март күнү катталган. Анда 19 жаштагы кыз аттракцион айланып жатканда коопсуздук куру үзүлүп кулап түшкөн. Жабырлануучу оор абалда ооруканага жеткирилип жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Анын баш мээси жабыркап, бет сөөктөрү сынган. Дарыгерге байланышканыбызда бейтап бүгүн өзүнө келип палатага которулганы маалымдалды. Бүгүн буюрса жакшы. Абалы кыйла өзүнө келип, анан бүгүн жалпы бөлүмгө отурганбыз палатага. Дары-дармектерин алып атат, эми бул жактан дарыланат. Өзүн билбей түшкөн келген бул жакка келгенде. Анан реанимацияга жаткызганбыз. Ошол 8:10-8:15 чамасында келген бизге. Скорый тез жардамдасып менчи. Реанимацияда 1 суткадан ашыгыраак жатты, 1,5 сутка. Ошол убакыттын ичинде акыбалы кыйла жакшырган себебинен биз общий жалпы бөлүмгө отурдук, жалпы палатага. Кырсыктан кийин Панфил паркындагы механикалык аттракциондордун баарынын иши токтотулду. Алардын иши коопсуздугу текшерилгенден кийин гана жанданарын техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Ал эми кыз кулап түшкөн аттракциондун ээсине 35 000 сом айып салынган. Панфилов паркындагы аттракциондор толугу менен токтотулду. Бишкек шаарында ошо парктарда бир гана ошо Панфилов паркында азыр аттракциондор бар. Буга чейин Фламинго паркында бар болчу. Фламинго паркы азыр демонтаждалды. Асанбай паркында бар болчу. Бул жерде дагы жаңы курулуу иштери жүрүп, Асанбай паркында эски аттракциондор да демонтаждалган. Азыркы жаңылары курулуп жатат, эксплуатацияга кире элек. Буга чейин пландык текшерүү ошол ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизүү тууралуу мораторийдин негизинде буга чейин ушул 2018-ден бери жылдан жылга ушу мораторий чыгып келатат. Ошого байланыштуу буга чейин текшерүү иштери болгон эмес. Бирок аттракциондор биз жылыга эскертүү кагаздарын берип, баары бир түшүндүрүү иштери жүргүзүп келгенбиз. Панфилов паркындагы окуя өлкөдөгү бардык аттракциондордун коопсуздук маселесин көтөрүп чыкты. Ал тапта министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев коопсуздук талаптарына жооп бербеген аттракциондордун ишин токтотуу тапшырмасын берди. Учурда жерлерде көзөмөл күчөтүлдү. Катарында Жалал Абад шаарында дагы комиссия түзүлүп, каладагы аттракциондор текшерилмей болуп турат. Бул март айында эле биз эскертүүлөрдү бергенбиз. Техникалык абалын көрсөтүү боюнча жарандардын коопсуздугу боюнча иштерди алып баргыла деп эскертүүлөр берилген. Анан дагы ага кошумча ошол кечеги болуп өткөн окуя боюнча биз мэрияга кайрылдык. Ошол эс алуу бактарындагы аттракциондорду текшерүү үчүн мэрия тарабынан комиссия түзүмүн түзүп берүү боюнча жакын арада ошол комиссия түзүмү түзүлсө, комиссиянын негизинде да бир текшерүү болот. Кошумча март айында Жалал Абад шаарынын мэринин буйругунун негизинде ушул Жеңиш эс алуу багында эс алуу бактарынын көркүн бузган, кошумча куруп алган аттракциондор алынды. Бейле кетсек, Жалал Абад шаарында жалпы 4 парк бар. Анын ичинен экөөсүндө аттракцион жайгашкан. Бул Токтогул жана Жеңиш эс алуу багы. Парктар жаз мезгилинен баштап активдеше баштайт. Айсел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.